Уулжан Аманова Кең Арал айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымы. Ал бул кесипти аркалап келе жатканына быйыл 30 жыл болду. Бул аралыкта айылдаштарынын саламаттыгына тынбай кам көрүп, анын арты менен улуу кичүүдөн ыраазычылык, алкыш алып келе жаткан өрнөктүү өмүрүнө каниет кылат. Мурун оор деген аз болчу дегендей. Жандай рак оорулары аз болчу, жүрөк оорулары аз болчу. Мурун биз иштеп жүргөн кездерде, жаңы иштеп жүргөн кездерде анда жөнөкөй эле оорулар болчу. Азыр оорулардын баары кыйындашып кетти. Жана ковид деген пайда болду. Аны менен алыштык 2 жылдан бери. Айылда иш аябай эле оор. Мисалы үчүн кичинекей баладан чоң кишиге чейин карайт да, негизичи балдарды, медсестралар. Жумуш ордуна карабай эле ушу баарыбыз иштеп келатабыз. Бейтапка болгон жакшы жылуу мамиле ооруну айыктыруунун башкы куралы деген Уулжан айым ден соолукка алдын ала кам көрүү керектигин эскертет. Андыктан айылдаштарына да үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы жаш адистерге да ар дайым бул багытта иштөө насатын айтып келет. Эжени да элибиз жакшы көрөт, баары баладан улуу аксакалдарга чейин жакшы мамиле кылат. Жумушуна так аябай. Биз бул эже менен сыймыктанабыз. Жалпы ушу мээрмандарга ден соолук каалайм. Ошондой эле дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Ооругандарга шыпа берсин Кудайым. Ал эми медицина болобу же башка тармак болобу, Дувандын ар тараптуу өнүгүшүнө салымын кошуп келе жаткан бардык айымдарга майрамда облус жетекчилиги тарабынан концерттик программа уюштурулду. Салтанатта ишинен айырмаланган айымдарга сыйлыктар тапшырылды. Энелери аман болсо, балдар да бактылуу, чалдар да бактылуу, баары бактылуу болот. Элиме энелердин амандыгын, бардыгын, байлыгын тилейм. Ушул жылы рызкы берекенин жылы болсун, тынччылыктын жылы болсун. Энелердин жүрөгүндө жалаң гана ыймандын, тынчтыктын белгиси гана ойноп турсун. Бардыгыңыздарды март майрамыңыздар менен куттуктайм. Салика Сариева, Элхан Арстанбеков, Ала 24, Талас облусу.